Борбордук шайлоо комиссиясы референдумга байланыштуу каттоодон өткөн үгүт топторунун саны 10го жеткендигин кабарлады. Алардын 5өө президенттик республиканы колдосо, бирөө президенттик республикага каршы үгүт жүргүзө турган топ. Экөө парламенттик республиканы жактагандар, дагы экөө бардык варианттарга каршы чыккандардан түзүлгөн. Алар мыйзамга ылайык референдумду утурулай, парламенттик же президенттик башкарууну тандоо же баарына каршы добуш берүү үчүн элди үгүттөшөт. 2021 жылдын 10 январында мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо менен кошо өтө турган мамлекеттик башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумда жарандарга 3 суроо коюлмакчы. Ага катышкандар президенттик же парламенттик башкаруу ыкмасын колдой турганын же бардык варианттарга каршы экендигин билдириши керек. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын бүгүнкү 25 декабрдагы маалыматына караганда кечээден бери бул элде 180 адамдан табылды. Каза болгондор катталган жок. Оору жуккандардын эң көбү Бишкек шаарында жана Чүй облусунда. Ошентип коронавирус жугузуп алгандардын жалпы саны 80.025 кишиге жетти. Каза болгондор 1340 адам болду. Бир күндө 307 бейт айыгып чыкты. Азыр ооруканада 1358 адам жатат. Дагы 2246 бейтап үйдөн дарыланууда. Коронавирус жуккан медицина кызматкерлеринин жалпы саны 4092 адамга жетти. Алардын 3865 айыгып чыкты. Соңку күндө бул оору 5 дарыгерден табылды. Россия Федерациясынын өкмөтү Кыргызстанга кайтарымсыз негизде 20 миллион доллар бөлөт. Бул тууралуу Россиянын Кыргыз Республикасындагы элчилигинен билдиришти. Акчалар Кыргызстандын бюджетиндеги каржылык боштукту жабууга жумшалары белгиленди. Анын ичинде бюджеттик тармактын кызматкерлерине эмгек акыны төлөө, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө пенсия жана жөлөк пулдарды төлөө, ошондой эле саламаттык сактоо тутумун каржылоо үчүн. Келишимдин долбоору Кыргыз тараптан жактырылды жана жакынкы аралыкта кол коюлат деп айтылат билдирүүдө. Белгилей кетсек, Россия Федерациясы Кыргыз Республикасына COVID-19 эпидемиясы менен күрөшүү үчүн гуманитардык жардам көрсөткөндүгү айтылган. Маалыматка ылайык 2020 жылдын 24 декабрында Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилиги Россия Федерациясынын Роспотребнадзорунан COVID-19 вирустук инфекциясын аныктоо боюнча 200 000 лабораториялык изилдөө жүргүзүү үчүн ПЦР-тест система алды. Гуманитардык жардам жакынкы аралыкта Кыргызстанга жөнөтүлөт. Бишкек шаардык соту Өмүрбек Текебаевди депутаттык мандатынан ажыратуу боюнча чечимди күчүндө калтырды. Соттун басма сөз кызматы билдиргендей, Өмүрбек Текебаев жогорку кеңештин 6-чакырылышына депутаттык мандаты быйыл 15 октябрда берилген. Фракция мүчөсү Садык Шернияз 12 октябрда депутаттык мандатынан өз эрки менен баш тартып, аны партия лидерине берүүнү БШКнын төрайымынан өтүнүп арыз жазган. Боршайком Текебаевга депутаттык мандатын кайтарып берген. Андан кийин ноябрь айында акын Темирлан Урмуков борбордук шайлоо комиссиясы Өмүрбек Текебаевдин мандатын кайтарып берүү чечимин жокко чыгаруу үчүн сотко кайрылган. Ушул жылдын 23 ноябрында Бишкектин административдик соту Ормуковдун арызын жактырган. Сот Текебаевга карата 2017 жылдын 16 августунда айыптоочу өкүм чыгарылганын, буга байланыштуу анын депутаттык ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулганын жүйө келтирген. Президенттин милдетин аткаруучу Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов бүгүн 25 декабрда 2019-2020 окуу жылынын жыйынтыгы менен өлкөнүн жогорку окуу жайларынын мыкты деп табылган 70 студентине президенттик стипендияны тапшырды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирет. Президенттин милдетин аткаруучу аралыктан окутууга өткөндөгү көйгөйлөр жөнүндө айтып келип, калктын кеңири катмарын интернет жана тийиштүү жабдуулар менен камсыздоодогу оорчулуктарга токтолду. Талант Мамытов катышып отурган стипендия алган студенттердин арасынан келечекте элдин сыймыгы жана өсүп келе жаткан жаңы муун үчүн үлгү болгон, Кыргызстанды өнүктүрүп даңктаган адамдар чыгат деген ишенимин билдирди. Белгилей кетсек, президенттик стипендияга 2019-2020 окуу жылынын жыйынтыгы боюнча өлкөнүн 29 жогорку окуу жайынан 70 мыкты студент ээ болгон. Нарын облусундагы Жумгал Кочкор унаа жолун курууга техникаларын ижарага берген ишкананын ээлери жолду аткаруу куруучу Энисай курулуш ишканасынан 1 жыл 2 айдан бери ижара акысын ала албай жүргөнүн айтып, Говоритов агенттигине кайрылышты. Наразы болгондор бүгүн 25 декабрда транспорт жана жолдор министрлигинин имаратынын алдына митингге чыгышты. Договорду бир пункт жазып коюш керек болчу. Если субподрядчиктер акчасын бербей алдап кете турган болгондо, Тодини компаниясынын генеральный подрядчик берет деп бир пункт 5-6 сөз жаза албайт деп болчу. Анда курулуш иштерин жүргүзүүгө техникаларын ижарага берген жалпы 60 ишкерлерге аталган компания 17 миллион акча карыз экенин айтышты. Түштүк түндүк альтернативдүү жолдун Тодини компаниясы утуп алган. Баш кылганды Эпкин айылына чейин чакырым жолду жасашмакта, жазып атышат. Ошону былтыр болсо субподрядчик кылып Енисей строй фирмасына алган кыргыздарынчы.
ушул күнгө чейин былтыркыдан баштап ушу 1 жылдын аралыгы болду. Акчабызды ала албай келатабыз. Техникалар арендага бергенбиз. Жеке ишкерлер техника арендага берип ушуга чейин келсе эле алдоо жол менен кайра кетирип атышат да. Общий суммасы болсо 17,5 миллион экен. Азыр бири-бирине шылтап бербей жатат акчанычы. Кайрылбаган жерибиз калган жок. Минтрансга кирип атып, кечке келип атып, булар ташап да бүттү, биз да ташап бүттүк. Келсе эле алдоо жол менен кайра эле кетиришет алдапчы. Чогулгандар аталган министрликтин алдында 1 саат убакыт турушкандан кийин гана аларды транспорт жана жолдор министринин орун басары Талантбек Солтобаев кабыл алып төмөндөгүлөргө токтолду. 1-2-3 ай мурун булар арызданып келгенде биз комиссия түзүп жеринде барып териштирип, Тодини компаниясы карысы бар экени аныкталып, алар моюнга алган, Енисей компаниясы да макул болуп, булар бир орток келишимге келишкен. Бирок биз тактап айтып коюшубуз керек, министрлик субподрядчик менен подрядчиктин ортосундагы келишимдерге юридикалык жактан кийлигишкенге акысы жок. Бирок ошого карабастан ошондой министрлик тарабынан иштер жүргүзүлдү. Андан кийин Тодини компаниясы бул компанияга төлөп берүүгө даярбыз деп билдирип аткан. Ортодон Енисей компаниясынын счету арест экени белгилүү болду. Ошондой маселелер менен булардыкы кармалды. Азыркы учурда Енисей компаниясы Тодини компаниясын сотко бериптир. Ошо соттук чырлардын баары чечилгенде анан төлөп беребиз деп алар маалымат берип атышат. Ал эми инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу тобунун юристи аталган 2 компания ишкерлердин маселесин түзүлгөн келишимге жараша сот аркылуу чечиш керектигин айтты. Но дело в том, что, знаете, есть взаимные правоотношения между сторонами. У нас были взаимоотношения с компанией Тодини. У компании Тодини были взаимоотношения со своими субподрядчиками. Один из них основной был Енисейстрой, у которого не было никаких, я же говорю, никакого оборудования, ничего. И он, в свою очередь, брал в аренду имущество, оборудование. И, получается, здесь арендодатели тоже страдают, потому что Енисейстрой перед ними должен и не может им оплатить. Но это уже взаимоотношения между сторонами, между ними. Они могут это решить уже на основании условий контракта, подать либо в суд, обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании какой-то либо суммы. Деген менен ишкерлер транспорт жана жолдор министрлиги алардын маселесин чечип берүү үчүн далалат кылбай жатканын айтып, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматына жана ошондой эле улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине кайрыла тургандыгын кошумчалашты. Минтранс чара көрүш керек болчу. Эки тарапты жолугуштуруп, бир тарабы келсе, бир тарабы Минтранска баш ийбейт. Бул Минтранс эмнеге керек анда? Минтранс жоюп эле ташташ керек андачы. Бул жерден Минтранс эч нерсени чече албай калды азыркы убактачы.